Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен достор. Экөөбүз жанашка туруп калганын жакшы бир себеби бар. Чындап эле бүгүн бизде конокто Татуу Турсунбаева атындагы эл аралык сыйлыктын ээси, кыргыз сахнасынын жаркын жылдызы, 3 баланын ардактуу апасы жана жоңуна Самара Каримова. Мээримдүү жар десек болот, Самара Каримова. Кош келиңиз. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Эң сонун. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Учурдан пайдаланып, биздин жалпы көрөрмандарга кутмантан калып кетейин. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Сиздер менен көгүлтүр экрандан жолукканыма абдан кубанычтамын. Оштосузбу, Бишкектесизби? Негизинен Ошто жашайм, бирок Ошко, Бишкекке көп келип кетип турам. Азыркы учурда жумуштун көпчүлүгү ушу Бишкек шаарына байланыштуу турган кез болсо керек. Оштогу драма театрынын сахнасына не деген кызыктар болуп жатат. Сиз бир гана ырчылык кесипте эмес, ошол жакта актрисалык кесипти дагы аркалайсыз. Өзүңүз дал ушул кесиптин ээси болосуз. Ооба, туура айтасыз. Негизинен Ош улуттук драма театрында абдан жакшы жаңылыктар абдан көп болуп жатат. Жакында эле октябрь айында республикалык чоң фестиваль болуп өттү. 8-чи фестиваль. Республикалык ошол Кыргызстандагы эң мыкты тандалган театрлар барып, өзүнүн мыкты делген спектакльдерин коюп, бир жума бою Ош шаарында абдан чоң бир театралдык фестиваль болду. Биздин маданият маалымат министри Түгөлбай Токтогулович өзү баш болгон ушундай өзүбүздүн биздин шаардын мэриясы, өкмөттүн өкүлү баары катышып ушундай бир жогорку деңгээлде өттү. Албетте биздин жетекчиликтин колдоосу менен. Андан башка Барсбек спектакли коюлду Султан Раевдин. Андан башка да жаңылыктар абдан көп театрда. Барсбек деп калдык. Уул кыздарыңыздан аты Барсбек, Даткайым жана Алихан экен. Спектакльге ылайыктап койдуңузбу же тамаша дегеним Барсбек улуусу, э? Барсбек улуусу. Уул кыздардын атын атап коюу дагы кыргыз жөрөлгөсүн сактап, чындап эле баатырга окшоп Барсбекте баатыр болсун, мээримдүү Даткайым болсун деп ким тандашып? Туура айтасыз, негизинен Барсбекти, Даткайымды атасы койгон. Чындыгында ошол тарыхтагы из калдырган, өздөрүнүн тамгасын тарыхка алтын тамгалар менен жазган улуу инсандардын атын албетте ырымдап коет. Ал эми кичинекей көкүрөк күчүгүбүз Алиханды болсо, атасы койгон Алиханды. Эң сонун экен. Ал эми бүгүн биздин темабыз бул кооптуу кесиптер деп сөз кылып жатабыз. Эфирге буга чейин каскадерлор жана бир топ кооптуу кесиптин туура ээлери келип жатат. Ал эми ырчылыктын, ошол эле учурда актерлуктун кооптуу жагдайлары барбы? Бар болсо, балким бир окуяны эстеп айтып бересиз. Негизинен албетте ар бир жумуштун багында эки тарабы бар дегендей, кооптуу тараптарды абдан көп. Спектакль учурунда сахнада багында ар кандай кырдаалар болуп калышы мүмкүн. Себеби багында декорация деп коет, ошондой коюлуп, багында чоң дарактарды жасайбы же тоолорду жасайбы, ошого чыгып түшүп, аябай мындай анткени спектакль караңгыда ойнолот да. Баары өчөт, анан кийин алдыга эле свет берилип, арт жактары караңгы болуп, ошол маалда аябай мындай этият болуп коркуп турабыз да. Ал эми ырчылыкта деле ырчылардын жашоосунун көп бөлүгү мен ойлойм бул дөңгөлөктүн үстүндө өтөт да, 4 дөңгөлөктүн үстүндө көбүнчө гастролдо жүрөбүз. Ошондо дайым ушундай тиленип, жалынып турам да, Кудай аман эсен үйүбүзгө жетип алалы деп. Анан Борборго дагы учак менен келебиз. Бирок баары бир кээде багындай кар көп жааганда, багындай асманда булуттар көп болгондо, күн бүркөлүп турганда багындай калтаңдайт да учакчы, ошондо дагы дайым кооптуу нерселер көп да жашоодочу, ошондо. Билесизби, убагында мисалы Джон Леннон элдин алдына чыгып ырдаганда, анын көрөрмандары келип, анын ушул кийип турган жада калса бир көйнөгүн алып калайын деп, жада калса бир ага тиешелүү бир затын алып калайын деп, аны чарт тарапка жулуп алууга аракеттенишкен экен да. Бул чындыгында анын өмүрүнө кооп алып келүүчү нерсе. Эми сиз мисалы чоң калың элдин алдына чыкканда көрөрмандарыңыз балким аларга жакын келгенден кооптонбойсузбу? Негизинен кооптонбойм. Багындай дайыма жанымда ишениктүү кишилер болот. Чындыгында корком, багындай кээде ар кандай кырдаал болуп калышы мүмкүн. Кээде той топурларда аябай майрам кылып алган, ошондой аябай сүйүнүчтөнчү. Ал эми чоң багындай стадиондордо концерт болгондо сүрөткө түшөлү деп ушундай айланаңды курчап калганда биздин милиция агаларыбыз жардамга келет. Сөзсүз чындыгында ошолор алып чыгып кетпесе, кээде ушундай ортосунда калганда аябай коркуп кетем чындыгындачы. Ооба.
Айтыңызчы, соңку күндөрү Instagram баракчаларын биз дагы эле катар акмалап турган учурда бир канча жылдыздарды салыштырып, аларга бет маңдай келтирип, алардын сүрөтүн бир баракчага жайгаштырып алып, анан аркылуу салыштырууларды жүргүзүп, анан элдердин жазган астындагы жорумдан окуганда дагы бир жүрүү учуралык комментарийлер дагы келет. Өзүм да окуп алып, айрым учурда шок болгон учурлар болот да. Сиз ушул нерсеге кандай карайсыз? Деги эле Самара Каримова социалдык түйүндөрдөгү жакшы образы кандай болду экен? Негизинен баягындай бардыгын жөнөкөй, анан кийин чындыкка жакыныраак болгон нерселерди жактырам, чындыгындачы. Албетте бул ошол биздин Instagram, Facebook, ушундай Одноклассник көрөрмандарым менен түз баягындай алтын көпүрө десем да болот да. Өзүм ошол аркылуу барлашып, кээде бир ыларымды коюп, баягындай сиздер кандай ойлойсуздар депчи алар менен жакын болгонго аракет кылам. Анан кээде баягындай одоно комментарийлер түшкөндө ачып окусам, башка эле фейк аттар менен же эч кандай подписчиги жок, бир мен ойлойм аларда сүрөтү жок, просто башка бирөөнүн атын жамынган бир байкуш адамдар деп ойлойм да. Ал эми чындыгы көрөрмандарым эч качан жашынбайт. Эгер мен бир нерсени туура эмес жасасам, Самара мындай туура эмес кылдың дейт. Мен эгер туура болсо, ошону кабыл алганга аракет кылам. Эгер туура эмес болсо, жөн гана жылмайып гана өтүп кетем. Демек, өзүңүз алып барасыз баракчаларыңызда? Өзүм алып барам. Жеке өзүңүз өзүм алып турам. Анткени өзүмдүн жашоомду башка бирөөгө ишенип тапшыра албайм. Эң сонун. Жана азыр көз мезгили, той топурлар абдан көп болуп жатат. Сиз ушул жар-жарга дагы чыгып келет экенсиз негизи. Ушул жар-жардын биз жаралуу тарыхына дагы азыр биз көз чаптырып көрсөк, анда сиз билет болуш керексиз. Жар-жарды негизинен биздин эзелтен кыргыз эли, улуу эл абдан ушундай ар бир нерсеге маани берген, баягындай тарыхка өтө бай элбиз да. Жар-жарды бул ошол баягындай эң башкысы үй бүлөлүү, анан ошол жашоодо баягындай өзүнүн ордун таап алган, ушундай ырым кылып айттырат да. Ошол тойлордо дагы буюрса 3 баланын апасы болуп калыптырмын. Тойлорго ошол кызын узатканда, анан жар-жарга элибиз буюрса күз айларында аябай эле буйртма көп болду азыркыга чейин. Анан ошондо сөзсүз аябай сыймыктанам. Ошондой 2 жаштын бул эң маанилүү күнү, анан өзгөчө ошол жар-жарыры ошондой жакшы көп балалуу болсун, жакшы жашоодо жашасын деп өзүмчө дайыма ниет кылам. Демек, жар-жарды турмуш курган, балалуу, чакалуу болгон айымдар айтып келген. Ооба. Эң дагы бир жакшы жагдайы Самара өзү жакшылыктара барганда дагы жанына жанаша өзүңүзүн сахналаштырган, театрлаштырган жана бийчи кыздардан турган кантип аталат? Самара театры. Самара театрын чогуу жанаша алып жүрөт экен. Бүгүн биз сахна катары сизге өзүңүздүн студиясы тартууга рахмат. Жакшы бир ыр чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Абдан жакшы болот. Негизинен ошол жакын арада эле сөзү Анатай Өмүрканов, Обону Токоношбаевдин Атакем аттуу ырын ырдадым. Анткени буга чейин деле мен репертуарымда Атакем деген ырым бар болчу. Сагынган атамды. Бирок кантсе дагы ата-энелерди абдан сыйлаш керек. Алар жөнүндө канча ырдасаң аз, ошондуктан ата жөнүндө ырдап, атамды дагы бир жолу клипке тартып койдум. Эң сонун. Бул жаңы чыгармаңыз. Жаңы чыгарма. Келиңиз. Ошону ырдап берейин анда. Эң сонун. Достор, бизде кайсы бир деңгээлде дагы эксклюзив, адаттагыдай Самара Каримова Атакем чыгармасын сизге. Жаңы музыкалык чыгарма. Чоң